Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Экинчи бөлүгүнө жеттик. Тавхид китебине экинчи бөлүгү. Буга чейин биринчи бөлүгүн окуп бүттүк. Биринчи бөлүктө канча бап? 5 бап. 5 бап, Кандай баптар? Биринчиси эмне? Ошо киришүү да. Ошо 5 тең бул китептин киришүүсү. Киришүү бөлүгүндө негизи китеп 10 бөлүктөн турат дедик. Биринчи бөлүгү ошо киришүү. Киришүүдө ошо 5 тема бар. 5 бап бар. Ошо биринчи темасы эмне? Тавхид эмне? Тавхид эң биринчи. Тавхид эң биринчи милдет, Пендеге жүктөлгөн эң биринчи милдет бул тавхидти кармануу. Бул ошо биринчи темасы. Экинчи темасы? Тавхидтин фазилеттери. Айтып, тавхидтин кандай чексиз фазилеттери бар. Баардык жакшылык тавхидтен болот, ушунун баарын айтып бердик. Үчүнчү тема? Ушул фазилеттердин эң маанилүүсү. Кандай? Эсепсиз сураксыз келет дедик, Анан деген 4-үнчү бөлүгү? Ширктин коркунучу. Ширктен коркуш керек. Ширктен коркуу милдет парз дедик, Ширктин коркунучтарын айтып бердик. Кандай чоң күнөө, кандай коркунучтар бар, Анан 5-инчиси тавхидке чакыруу. Тавхидке чакыруу маанилүү жөнүндө айтып бердик, Ошол бул 5 китептин киришүүсү болду да. Эми китептин киришүүсү анан мына азыр бул кийинки баптан баштап китептин экинчи бөлүгү бул тавхидтин тафсири же болбосо тавхидтин түшүндүрмөсү. Буга чейин тавхидтин фазилеттери тууралуу, тавхид бул милдет экен, ага чакырыш керек экен, ушул тууралуу сөздөр болуп атты да. Эми тавхид деген эмне? Ошо ла илаха иллаллах деген эмне? Ошол жөнүндө сөз болот да. Ошол жөнүндө сөз болот өзү тууралуу. Мааниси тууралуу. Бул жакта канча бап дедик? 9 бап дедик, 9 бап. Биринчи бап. Бул ла илаха иллаллах бөлүгүнүн мааниси. Биринчи бап ошол да. Эми жалпы өзү эле ошо 9 бап деген ушуну түшүндүрөт, бирок биринчиси именно ошол ла илаха иллаллахтын мааниси тууралуу да. Ла илаха иллаллахтын мааниси тууралуу. Ла илаха иллаллах бөлүгүнүн мааниси. Акбербекке жолдон келет дагы, азыр дагы кайра кайталап өтүп атат. Ошол да, ошол нерсе да. Ла илаха иллаллах бул сыйынууга татыктуу Кудай жок. Бир Аллахтан башка. Дедик, Кандай экен? 2 түркүктөн турат экен. Кандай түркүктөр? Жокко чыгаруу, анан тастыктоо. Жокко чыгаруу деген кайсыл жагы? Ла илаха деген. Ла илаха. Илах жок. Эч бир сыйынууга татыктуу илах жок деп. Жокко чыгаруу. Иллаллах. Бул тастыктоо. Аллах ибадатка татыктуу. Сыйынууга татыктуу бул Аллах деп тастыкта. Ошол эки нерсе, эки түркүк бирге болгондо анан адам мусулман болот. Эки түркүктү бирге тастыкта, бирге чогултканда анан адам ошондо көөлүк берген болот. Ла илаха иллаллахтын көөлүгүн келтирген болот. Ошондо мусулман болот. Эки түркүктүн бирөөсү болуп, экинчиси жок болсо, адам мусулман болбойт. Мисалы ла илаха деди, иллаллахты айткан жок. Ла илаха деген мааниси кандай болот? Сыйынууга татыктуу зат жок. Эч бир сыйынууга татыктуу зат жок. Эч бир сыйынууга татыктуу Кудай жок деп койду. Бирок сыйынууга татыктуу Аллах экенин тастыктаган жок. Эч бир Кудай сыйынууга татыктуу деп койду. Бул ким? Атеизм. Биринчи тарабы ушул эле болуп калса, анда атеизм болуп калат. Эми экинчи. Мына башка Аллахтан башка кудайлардан алар ибадатка татыктуу экенин жокко чыгарган жок. Айтып атат. Аллах ибадатка татыктуу деп деди. Бирок башкалардан ал нерсени жокко чыгарган жок. Аллах сыйынууга татыктуу деп атат. Бул ким болот? Бул мушрик болот. Демек мына айтып атат. Аллах сыйынууга татыктуу. Башкаларчы? Башкалар сыйынууга татыктуубу? Башкалар да сыйынууга татыктуу болот. Алардан сыйынууга татыктуу эмес экендигин жокко чыгарган жок. Көрдүңбү, экинчи жагы эле болуп калды. Бул ким болот? Бул мушрик болот. Мушрик, ширк кылуучу. Аллахка шерик кошуучу. Бул Аллахка сыйынат. Мушрик дегенде биз туура түшүнүшүбүз керек. Мушрик деген мындай эмес. Аллахка сыйынбайт. Анан башка бир тооташтарга ушуларга эле сыйынат деген андай түшүнүк эмес. Мушрик деген тастыктоонун өзү эле болсо жокко чыгаруу жок болгон болсочу. Мушрик деген бул Аллахка сыйынат. Анан Аллах менен бирге да башка нерселерге сыйынат.
Түшүнүктүү болдубу? Аллахка мисалы христиандар Кудайга сыйынабы, Аллахка сыйынабы? Аллахка сыйынат, Аллах менен бирге Исага сыйынышат. Аллах менен Иса менен бирге Марияма сыйынышат. Ушундай да. Теңирчилер мисалы Аллахка сыйынышат, ал менен бирге тоо таштарга сыйынышат. Ушундай да. Мушрик деген ушундай. Буларда эмне экен? Аллахка сыйына тастыктап атат. Бирок башка кудайлардан алар сыйына татыктуу экендигин жокко чыгарган жок. Бул мушрик. Ошондон эмне болуш керек? Эки нерсе болуш керек. Жокко чыгаруу, анан тастыктоо. Мына ушул таухид. Ушул жалгыздоо деген нерсе. Жалгыз кудайчылык деген нерсе ушул. Кул хуаллаху ахад деген ушул. Айтканың Аллах жалгыз. Жалгыз сыйына татыктуу. Ушул да. Анан таухид деген мына араб тилинен алсак мындай да. Мисалы боз үйдүн ичинде Абдуллах бар дедик. Боз үйдүн ичинде Абдуллах. Биз Абдуллахтын мечиттин ичинде экенин, боз үйдүн ичинде экенин тастыктадык. Бирок башкалар дагы бар экендигин, жокко чыгарган жокпуз. Мечиттин ичинде Абдуллах. Абдуллах кайсы? Мечиттин ичинде. Мындан эмнени түшүнөбүз? Абдуллах мечиттин ичинде экен, дагы ал менен Ахмат бар экен, Санжар бар экен, Тигил бар экен, башка нерсени түшүнө беребиз, туурабы? Эң башында Абдуллах да мечитте бар, болду ичинде. Мынтип айтып атабыз. Мечитте эч ким жок дедик. Мечитте эч ким жок. Мечитте эч ким жок болсо, бул жөн эле жокко чыгаруу. Эгерде мынтип айтыла турган болсо, мечитте эч ким жок, Абдуллахтан башка дедик. Мындан эмне түшүнөбүз? Эч ким жок экен ичинде. Бир эле жалгыз эле Абдуллах экен деген түшүнүк. Мына таухид деген ушул. Ла илаха иллаллах ушул. Эч кимге сыйынбаймын. Эч кимдин ататтуу зат жок. Жалгыз Аллахтан башка. Ла илаха иллаллах деген ушул. Эми бул жакта дагы мына айта кетиш керек, мына сөз болду, Акбердиев айтты, жолдон дагы айтыладык. Ла илаха иллаллахтын маанисин туура эмес түшүнгөндүктөн адамдар ширкке түшөт. Ла илаха иллаллахтын маанисин туура эмес түшүнгөндүктөн адамдар ширкке түшөт. Туура эмес түшүндүрүшөт, туура эмес которушат. Жок, ушул эле тема. Ушул эле байланыштуу. Эми мындай да. Кандай туура эмес түшүнүктөр бар? Айта кетиш керек да мына. Мынтип айткандар бар да, Аллахтан башка Кудай жок деп айтышат. Аллахтан башка Кудай жок деп айтып жүрөт. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах деген эмне? Котормосу кандай десе, Аллахтан башка Кудай жок дейт. Кудай жок Аллахтан башка. Бул туура эмес. Бул туура эмес да. Туурасы кандай дедик? Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Татыктуу Кудай жок. Бул Аллахтан башка Кудай жок деп койду. Мындан эмнени түшүнүп калабыз? Жок. Демек алар жок экен. Жок, бул нерсе жок. Тоо ташка сыйын, жок, ал нерселер жок. Бакка сыйынабы, мазарга сыйынабы, жок, ал нерселер жок деп атабыз. Ширк жок экен деп. Ширк жок. Бунун маанисинде алсак, анда ширк жок экен болуп. Анда проблема жок анда. Ошондой сыяктуу болуп калат да. Же болсо башка түшүнүгү айтып атпайбы, Аллахтан башка Кудай жок деп атат. Эми мындай да түшүнүк болуп калат да. Демек кайсы гана Кудай болбосун, ал Аллах деген түшүнүккө келип калат. Мисалы адам барып ташка сыйындыбы? Ал Кудай кылдыбы? Анда айтып коет да, Аллахтан башка Кудай жок. Ал Кудай деле Аллах деп коет. Тигил Кудай, бул Кудай, ошонун баары эле Аллах. Сен ташка сыйынып атасыңбы? Сен деле Аллахка сыйынып атасың. Сен тиги тоого сыйынып атасың, сен деле Аллахка сыйынып атасың. Ушундай келип атат да бул да. Бул маани туура эмес. Эми дагы туура эмес маанилерден Аллахтан башка жаратуучу жок деп атат. Ушул дагы таратылганда айтат. Ла илаха иллаллах мааниси эмне десе? Аллахтан башка жаратуучу жок. Аллахтан башка ырызкы берүүчү жок. Аллахтан башка өлтүрүүчү, тирилтүүчү. Бардык нерсени Аллахтан деп билишибиз керек. Ошондой ишенимди жүрөккө алып келүү. Ушинтип айтышат, жаттап турушат. Ушундай ишенимди жүрөккө алып келүү. Ал бардык нерсе Аллахтан болот. Аллахтан шифа Аллах берет. Өлтүрөт, тирилтет, ырызкын Аллах берет, өлтүрөт. Ырызкын Аллах берет. Мына ушундай болгон бардык нерсе Аллахтан болот деген ишенимди жүрөккө киргизүү дейт. Мына ушул ла илаха иллаллахтын мааниси дейт. Ла илаха иллаллах мааниси ушулбу? Биз эмне деп айтты эле? Жок, бул эмес. Эгерде ушул маани ла илаха иллаллахтын ичинде мааниси боло турган болсо, ушул жак маанилүүрөөк да. Ушуга көңүл бурулат да, ушул жаккачы. Ла илаха иллаллахтын мааниси Аллахтан башка жаратуучу жок деп эле тастыктоо боло турган болсо, анда христиандар деле, жөөттөр деле, ал эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурундагы мушриктер деле, ошолордун баарысы тең анда мусулман болуп калмак. Анда душмандыктын кереги жок эле анда. Аларды исламга чакырып кереги жок эле. Анткени алар, мына бүгүнкү күндөгү христиандар, ошол учурда ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыгып күрөшкөн капырлар, мушриктер, алардын баары тең эле бардык нерсе Аллахтан деп ишенишкен. Аллах та Кур'анда айтат: "Ва ида са'алтахум ман халакахум ла якулун Аллах." Эгерде алардан силерди ким жаратты деп сурасаң, алар Аллах деп жооп беришет дейт. Да бүгүнкү христиандардан биле.
Христианга барып сурасаң, сени ким жаратты десең, эмне деп жооп берет? Аллах деп жооп берет. Эмне Иса жаратты деп айтабы? Не бардык нерсе кимдин колунда десең, эмне дейт? Аллахта дейт. Демек жанагы алар айтып аткан ишеним кирип турбу жүрөгүнө? Алар айтып аткан ишеним жүрөгүнө кирбедиби? Демек эмне ла иляха иллаллах менен жашап атабы ошо христиан? Жок, андай эмес. Көрдүңөр, бул туура эмес, андай эмес да. Демек болду, ушундай деп айта турган болсок, анда алар келип айтат да. Христиандар келип айтат эле. Анда биз менен силердин артабызда душмандык жок экен анда. Анда биз деле мусулман экенбиз. Силер чакырып аткан нерсе аз деле биз аны чакырбай койсоңор деле биз ошондойдо экенбиз дейт. Биз деле айтабыз, баардык нерсе Аллахтан. Өлтүрүүчү, тирилтүүчү Аллах деп биз деле айтабыз дейт. Шифа берүүчү Аллах Таала деп турат. Демек ал андай нерсе эмес. Аллах мындай деп могу жактамай. Аллах бар экендигин тастыктаса адам. Аллах бар экендигин билсе. Аллах ырыскы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, жаратуучу, шифа берүүчү, баардык нерсени башкаруучу, угуучу, билүүчү, ушунун баарын адам тастыктаса, ушунун баарын тастыктаса, жана бул менен бирге Аллахка да сыйынса, адам мусулман болбойт. Аллах бар экенин билип, баардык нерсени Аллах Тааланын өзүнө тастыктуу болгон сыпаттарын тастыктап туруп, Аллахка сыйынып жүргөн болсо дагы мусулман болбойт. Мусулман болбойт, бул капырлар ушундай. Эми качан мусулман болот? Кандай болуп калды анда? Кандай болуп калды? Аллахка иман келтирип атса, Аллахка баардык нерсени тастыктап атса, Аллахка сыйынып атса мусулман болбойт абы. Булуттук атса. Аны кандай качан? Мына христиандар деле ушундай. Христиандар да Аллахка ишенишет бар экендигине. Ла илаха иллаллах дебеген болуп калат да, мына караса, маңызын түшүнөлү азыр. Христиандар деле ошол пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда мушриктер деле мына Куран сүннөттүн негизинде. Куранда Аллах Таала өзү тастыктайт андай ишенимдерин алар. Аллах бар экенине ишенишкен. Аллах бар деп ишенишкен. Аллах жок деп чыгаруу атеисттер эле булар. Аллах бар деп ишенишкен. Алла баардык нерсе Аллахтын колунда деп билишкен. Жаратуучу, өлтүрүүчү, ырыскы берүүчү Аллах деп билишкен. Булар менен бирге Аллахка сыйынышкан. Аллахка сыйынышат. Эми суроо, ошондон кийин анан мусулман болуп калыштыбы? Мусулман качан мусулман болот? Мына мындай да маанилүү. Аллахка ишенсе адам, баардык ошо Аллахка татыктуу болгон сыпаттарды Аллахка тастыктаса, Аллах өлтүрүүчү, тирилтүүчү, жаратуучу деп, угуучу, билүүчү, баардык нерсени башкаруучу деп. Иса пайгамбарга да сыйынып калышкан. Анда ошонун баарын тастыктады да. Андан кийин Аллахка сыйынат. Анан акыркы Аллахтан башка эч кимге сыйынбаса, ошондо ана мусулман болот. Адам Аллахка сыйынса, ошо менен эле мусулман болбойт. Адам Аллахка сыйынып туруп, Аллахтан башка эч кимге сыйынбаса, ана мусулман болот. Ана мусулман болот. Ошон үчүн кээ бир адам сурайсың да. Анан мисалы, келип сурайсың, мусулмансың десең, о мусулманмын дейт. Мен Аллахка ишенемин дейт. Христиандар деле ишенет. Туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда пайгамбарга каршы чыккан, аны өлтүрөбүз деп сахабаларды өлтүргөн мушриктер деле Аллахка ишенишкен. Алар ажылык кылган. Өздөрүнө намаз болгон. Бир сахаба айтат, пайгамбарга жолукканга 3 жыл мурда намаз окучумун дейт. Мушрик болуп жүрчү, намазы бар болчу. Демек көрдүңөр, намаз, орозо, алардын өзүнүн гусулу бар болчу. Ажылык бар болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи келгичек деле ажылык болгон да ошол жакта. Каба турган да. Көрдүңөр, демек эмне ошолор менен алар мусулман болуп калдыбы? Бешикке кирүүчүлөрдөн болдубу? Жок. Көрдүңөр, демек намаз, орозо, зекет анын баары эң негизги нерсе эмес. Анын нерсенин баары болуп туруп, эң биринчи жана ушул болбосо, алардын башкасында эч бир пайдасы жок. Эч бир пайдасы жок. Демек, ла иляха иллаллахтын мааниси эмне экен? Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Негизи сыйынылуучу, Аллахтан башка сыйынылып турган кудайлар бар. Аллах Таала Куранда да тастап атпайбы? Алар кудайлар деп көпчүктүрдө айтып атат. Бар алар, барып сыйынып атышат адамдар, тооташтарга. Адамдар барып туруп Аллахтан башка бир нерсеге сыйына турган болсо, ошол илах, ошол кудай болот. Алар канча жокко чыгарабыз, бар болуп турса? Алар бар. Аларды жокко чыгаруу эмес ла иляха иллаллах деген. Алардын ошол ибадатка татыктуу экендигин жокко чыгарабыз. Алар ибадатка татыксыз. Ал нерселер бар. Бирок адамдар аларга сыйынып атканда татыксыз алар. Жалган кудайлар. Адилетсиздиктен адамдар аларды кудай кылып алышкан. А негизи чыныгы кудай, чыныгы ибадатка сыйынып татыктуу зат жалгыз Аллах Таала. Мына ушул ла иляха иллаллахтын мааниси. Ла иляха иллаллахтын мааниси. Ла иляха иллаллахтын маанисин түшүнүп турабы? Эми бул менен байланыштуу дагы эки термин бар да, эки. Өтө маанилүү. Ушул ла иляха иллаллахты түшүнүүгө
жардам бере турган бизге. Бул ибадат, анан ширк. Мына ла илаха иллаллах ибадат, анан ширк. Ушул үч аныктаманы биз мына жакшы билишибиз керек. Таухидти түшүнгүбүз келсе, ушул үч нерсенин эң жакшы жаттап билип алыш керек да, жакшычы. Ла илаха иллаллахтын мааниsin түшүндүк. Түркүктөр менен эки түркүгү менен жокко чыгаруу тастыктоосу менен, маанисин кандай туура эмес маанилери бар, кандай натыйжалар келип чыгат түшүндүк муну. Эми айтып атабыз, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп атабыз. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок деп атабыз. Эми суроо. Бuyakta сыйынуу деген сөз болуп атат. Эми сыйынуу деген эмне? Ушул суроо келип чыгат да. Демек, биз Аллахтын өзүнө сыйынышыбыз керек экен. Аллахтан башка бирөөгө сыйынбашыбыз керек экен, туурабы? Ана суроо пайда болот. Анда эмне ал сыйынуу деген? Ошо ибадат деген, Мына ушуну да түшүнүшүбүз керек да. Анткени көп адамдар сыйынуу деген түшүнүктөр бар, туура эмес түшүнүктөр бар. Мисалы сыйынуу десе адамдар эмнени элестетет? Намаз деле, ушу рукуу сажда кылуу деле ушуну элестетет да. Сыйынуу бул чоң аныктама да, көп нерсени ичине камтыйт. Сыйынуу деген бул, Шейхул Ислам Ибн Теймия башка адамдар айткан, бул бардык Аллах Таала жакшы көргөн жана ыраазы болгон бардык сырткы жана ички сөздөр жана амалдар деген да. Мына Аллах Таала жакшы көргөн жана ыраазы болгон бардык сырткы ички сөздөр жана амалдар. Көп нерсени камтыйт да. Мындайча айтканда, адамдын жүрөгүндө болгон ишенимдер. Жакшы ишенимдер, мисалы ыймандар. Бул дагы ибадаттар. Адамдын жүрөгүндө ибадаттар болот да, адамдынчы. Мисалы адам жүрөгүнөн Аллахтан корксо, бул ибадат. Аллах биз андан корккондон Аллах ыраазы болобу? Эми Аллахка жүрөк эмес үмүт кылсак, Аллах ыраазы болобу? Биз Аллахка үмүт кылып атабыз жүрөктө. Аллахка жагат да. Аллах сөйт, Аллах Таала айтып атат, менен үмүт кылла деп. Менден корккула деп атат Аллах Таала. Демек, жүрөктө дагы ибадат бар экен. Жүрөк амалдарында. Ошондой эле тил амалдарында, тил менен адам сүйлөп аткан субханалла, ла илаха иллаллах, жакшы сөздөр сүйлөсө, дават сөздөрү. Мунун баары тең ибадат бул дагы. Аллахка жаккында, Аллах разы кыла турган ушундай сөздөрдү сүйлөй турган болсо, бул эмне болот? Ибадат. Дуа кыла турган болсо, тили менен дуа кылат да адамчы. Бул эмне? Бул дагы ибадат сыйынуу. Ошондой эле дене мүчөлөр менен. Рүкү, сажда, намаз, орозо, кандай гана иштерин кылбасын адам дене мүчөлөр менен. Таваф, ошонун баары тең эмне? Бул дагы ибадат. Ошондой эле мал мүлк менен да ибадат болот. Зекет берүү, куманчылык кылуу, ушунун баары тең булар ибадаттар да. Сыйынуу бул Сыйынуу Аллах сүйгөн жана разы болгон, Аллах сүйгөн жана разы болгон, Аллах сүйгөн жана разы болгон бардык анык жана жашыруун, сырткы жана ички көрүнүп турган эмне? Сырткы жана ички сөздөр жана амалдар. Сөздөр жана амалдар. Мындайча айтканда, Аллах Таала бизге эмнени буйрук кылса, Куранда эмнени буйрук кылса, же эмне бир кайсы бир ишти мактаса, же бир кайсы бир нерседен разы болот деп ушундай эмнеге Аллах Таала бизге разы боло турган билги билдирген болсо, ошол ишти аткаруу бул ибадат. Жана Аллах айтат, "Варкау марракин" дейт. Рүкү кылуучулар менен бирге рүкү кылгыла дейт. Демек, рүкү кылуу ибадат. Анткени Аллах Таала буйрук кылып атабы? Демек, Аллах Таала ал нерсе менен разы жана ал нерсени сүйөт. Мисалы айтат Аллах Таала "Вакимус салата" дейт. Намазды тургузгула дейт. Эми Аллах Таала суроо. Аллах Таала өзү разы болбогон нерсени бизге буйрук кылабы? Өзү сүйбөгөн нерсени бизге буйрук кылабы? Демек, Аллах Таала бизге бир нерсени Кур'ан сүннөттө буйрук кылып аткан болсо, демек ал нерсени сүйөт Аллах Таала. Демек, ал нерсе ибадат. Ибадат. Эми ибадаттын көп немелери бар да, көп жүрөктө болгон ибадаттар бар, дене мүчөлөрдө болгон, жанагындай тил менен, андай ибадаттын түрлөрү көп да. Анан ошол ибадаттын кайсы бир түрүн Аллахтан башка бирөөгө адам арнай турган болсо, анда бул ширк болот. Ширк деген ушул да. Качан кайсы бир ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнай турган болсо, Аллах менен бирге башка бирөөгө арнай. Мисалы айттык, Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, "Ад-дуа ва ибада" дейт. Дуа бул ибадат дейт. Дуа бул ибадат. Дуа менен кайрылуу бул ибадат. Ана Кур'анда да Аллах Таала айтат, "Ва кала раббукум удуни астажиб лакум." Мына силердин Роббиңер айтты, "Мага дуа кылгыла. Мага дуалар менен кайрылгыла. Мен силерге жооп беремин" дейт. Аллах буйрук кылдыбы? Демек, Аллах аны сүйөт. Демек, дуа кылуу, дуа менен кайрылуу бул ибадат экен. Эми ушул ибадатты кимге арнашыбыз керек? Ким татыктуу?
Ла иляха иллаллах эмне деди эле? Сыйынууга татыктуу, ибадатка татыктуу эч бир зат жок. Аллахтан башка. Демек дуага ким татыктуу? Аллах татыктуу. Эми дуа менен Аллахтан башка бирөөгө адам кайрылсачы? Мына ушул ширк. Көрдүңөр, демек ла иляха иллаллахты буза турган иш болду. Арбагы менен жөөлөп кетти. Көрдүңөр? Арбагы колдосун. Өтү кордосун да, тиги колдосун деген, Көп. Мына Исага дуа менен кайрылса, өтүгө кайрылса, Мухаммадка кайрылса, кимге гана болбосун? Ата бабаларына ким ошол дуа менен кайрыла турган болсо адам. Эмне болот? Ошол дуа деген ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнаган болот. Ошол менен ширк кылган болот. Мына ширк деген эмне экен? Кайсы бир ибадатты Аллахтан башка бирөөгө адам арнаса. Эми бул жакта мына ушул анактала. Эми түшүнүк, туура эмес түшүнүк бар ширктин. Мула бир айтып кетели да. Ушул ширктин туура эмес түшүнүгү болгондуктан дагы адамдар ширкке түшөт. Минтип айтат, ширк деген эмне десең, Аллахтан башка бир кудай бар деп ишенүү дейт. Аллахтай эле болгон дагы бир башка ушундай бир кудай бар деп. Ошентип ишенсең, анан ширк болот. Анда ишенбесең ширк болбойт дейт. Мындай дейт да, ушул аныктамадан мындай келип чыкты. Ал эмес китептерде жазып чыккандар бар. Сен бир күмбөзгө барып сыйынып атсаң, күмбөзгө барып рүкү кылып атсаң, сажда кылып атсаң, таваф кылып атсаң, ага арына курмандык чалып атсаң, курмандык чалуу да ибадат. Ага кайрылып дуа кылып атсаң, бирок жүрөгүңдө ал деген Аллахтай эле болгон, Аллах менен бирге теңдеш кудай деп ишенбесең, анда сенин кылган иштериң ширк эмес дейт. Ошончолук мына ал сен ишен качан адам бул Аллахтай эле болгон, ошондой эле болгон бирдей кудай деп. Ошондой ишеним болгондон кийин анан бир барып сыйына турган болсо, ошондо гана ширк болот дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда мушриктердин анда ширки дагы ширк эмес экен анда. Алар айтып кандай кылышкан эмес. Алар барып туруп кайсы бир ибадаттарды арнаган болду. Бирок баардык жакшылык, пайда зыян баардык Аллахтын колунда деп билишкен. Жалгыз Аллахтын колунда деп билишкен. Бирок барып туруп ошо өздөрүнүн кудайларына арнап курмандык чалышкан, мал союшкан аларга. Аларга жакындашыш үчүн. Аларга дуалар менен кайрылышкан. Ошол жерге барып жана мазарларга, немелерге, таштарга барып туруп таваф кылышкан. Жакындайбыз деп. Алар жандар ичкаф кылып көп убакытка отурушкан ошол жерде. Сыйынып атабыз деп. Бир таазим кылышкан жүрөктүн могу. Аларга карата болгон бир сүйүү болгон, коркуу болгон. Ошонун баары тең неме ширк. Ошонун баары тең ширк да. Демек мына эмне экен? Ла иляха иллаллах маанисын түшүндүкпү? Кандай экен? Аллахтан башка. Демек сыйынуу деген эмне экен? Сыйынууга татыктуу зат жок. Эми сыйынуу деген да түшүндүк, сыйынуу эмне экен? Аллах жакшы көргөн, жана ыраазы болгон. Аллах ыраазы болуп, жакшы көргөн жана сүйгөн баардык сырткы жана ички бар сөздөр жана амалдар. Баардык сөздөр жана амалдар Аллах жакшы көргөн, Аллах буйрук кылган, ошондой. Анан ширк деген эмне экен? Аллахтан башка ибадатты Аллахтан башка бирге арнаган. Мына ошол ибадатты, ибадаттын түрлөрү көп. Башка бирөөгө сыйын. Көрдүңөр, айтпадык, баардык ички сөздөр жана амалдар ошонун баарысы тең. Кайсы бир түрүн ошол Аллахтан башка бирөөгө арнай турган болсо, же Аллах менен бирге башка бирөөгө арнай турган болсо, бул ширк болот. Бул ширк болот да. Касам ичүү да, мисалы. Касам ичүү бул дагы ибадат. Аллахтын аты менен касам ичүү ибадат. Аллахтын аты менен башка бирөөнүн аты менен касам иче турган болсо, бул ширк болот. Мына азыр ар бир ширктин түрлөрүн келебиз. Мына ушул эреже түшүнүктүү болдубу? Ошонун негизинде түшүнүп кете беребиз да. Эмнеге ширк эмес? Түшүнүп кете беребиз да, иншалла. Кеч койсун. Ол тыйылууларына тыйылуубуз деле ибадат да. Тыйыл деген. Мойнусун отпайсың сен, мойнусун отасың. Ооба. Анан ошону деле башка бирөөдөн коркуп ошо тыйылуудан тыйсаң ада эле ширк. Ооба. Ал Onu жөн кимде да чыкты. жакшы суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурундагы мушриктер же болбосо азыркы учурдагы деле мисалы христиандар, башка мушриктер булар да деген ошо Аллахка жакындашуу үчүн ортомчуларды издешет. Аллахка жакындашуу үчүн ортомчуларды издешет да. Мына ошол себептүү булар мушрик болот. Эми мындай да. Аллах эч кандай ортомчуларга муктаж эмес. Аллахка биз кайрылып атканда, дуа кылып атсак, же бир нерсе сурап атканда Аллахка түзмө-түз кайрылабыз. Анан ошол Аллахка ким ортомчу издеп, анан ошо ортомчуларга барып туруп сыйынат адамдарчы. Ошо ортомчулар бизди Аллахка жакындатсын деп ошентип турган болсо, бул адам ширк кылган болот. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда деген мушриктердин ширки ушундай болгон.
Алар өздөрү өздөрүнүн кудайлары болгон да, кудайлар болгон. Ошо маркум Аллат, Ал-Узза, Ал-Манат деген кудайлар болгон. Ошолорго барып сыйынып атканда алардын максаты, алардан караса, буга чейин биз айтпадыкпы? Пайда зыян баары тең Аллахтын колунда деп ишенишкен экен, туурабы? Пайда зыян баары тең Аллахтын колунда. Шифа берүүчү, рызык берүүчү баардык Аллах деп. Анан суроо беребиз да, анда баардык нерсе Аллахтан деп алар ишенген болсо, анда эмнеге буларга барып сыйынган? Туурабы? Эмнеге жок, анда эмнеге буларга барып сыйынышкан? Итак, алар билишет экен да баардык нерсе Аллахтан экен. Анда булардан эмнени талап кылышкан, эмнени сурашкан? Эмнеге барып аларга ибадаттын кээ бир түрлөрүн арнашкан? Эмнеге? Алар Аллахка бизди жакындатсын деп. Аллах үчүн Аллахтын ортосунда, биздин ортобузда алар ортомчу болуп берсин деп. Шапаатчы болуп берсин деп анан аларга барып сыйынышкан да, өзүнүн кудайларына. Бүгүнкү күндө христиандар, иудейлер деле ошолордо да ушундай түшүнүктөр бар да. Өздөрүнүн жанагы святойлорун сыйынып атканда айтат, биз билебиз булар бизге пайда зыян бербейт. Бирок булар бизге караганда Аллахка жакыныраак. Биз буларга кайрылсак, анан бизди Аллахка жакындатып коет дейт. Буларда мындай туура эмес ишеним болгон да, мындай туура эмес кыяс кылып алышкан, аналогия. Мынтип айтышканда, биз күнөөкөр пенделербиз дейт. Бизде күнөөлөр толтура. Анан биз деген Аллахка түзмө-түз кайрыла албайбыз. Бизде күнөөлөр болсо, ушундай кемчиликтерибиз толтура болсо, кантип Аллахка түзмө-түз кайрылабыз? Кантип уя албайбыз андан дейт. Ал булар дейт, бул маркумдар, бул ата бабалар, бул аулиялар Аллахка бизге караганда жакыныраак дейт. Анан биз деген, биз дейт да, буларга барып сурасак, буларга кайрылсак, анан бизди Аллахка жакындатат дейт. Анан сен дейт, сен кантип Аллахка түзмө-түз кайрыласың? Сен кантип уя албайсың дейт. Сен мына эң жөнөкөй мисалы могул бир президентке бирөөгө түзмө-түз кире аласыңбы дейт. Өзүң өлкөңдүн президентине. Эмне кыласың дейт? Ортомчуларды издейсиң дейт. Жакка барасың, бияка барасың, анан ортомчуларды таап, анан өзүңдүн ошо сурооң менен жетесиң дейт да. А бул Аллах Таала алардан да улук да дейт. Алардан да көрдүңбү кандай мисал келишкен, кандай шайтан азгырган да? Сен буларга жөнөкөй түзмө-түз кире албасаң, тиги андан 5 метр түзмө-түз кире албайсың. Түзмө-түз Аллахка андан 5 метр кайрыла албайсың. Ошондуктан сага ортомчулар керек дейт. Ошондуктан сен буларга кайрыл. Сен аякты кое тур. Сен биринчи буларды ыраазы кыл дейт. Сен анан булардын ыраазысына жетсең, анан буларга кайрылсаң, анан булар сени Аллахка жакындатып коет. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда мушриктердин ишеними ушундай болгон. Ошол себептүү алар жанагыларга барып сыйынышкан. Бизди Аллахка жакындатат экен деп. Алар негизи максаты Аллахка жетүү болгон. А бирок шайтан жанагы азгыртып, тилерге сыйынтырып койгон да. Эми кандай? Пайгамбарларга мына Куранда башынан аягына чейин окусаңар, Аллах кайра өзү мен аларга жакынмын деп атат. Мына карасаңар, Аллах Таала өткөчөдө айтып аткан болчубуз. Куранда мындай аяттар келет да, мынтип айтат. Яссалунака деп мисалы Аллах айтат да, сенден келип сурап жатышат деп пайгамбарга айтат. О Аллахтын элчиси, адамдар сенден келип, сахабалар келип сенден бул тууралуу сурап жатышат. Айтат, яссалунака аниллахилла. Сенден айдын жаңырганды тууралуу сурап жатышат. Кул хия мавақиту лин-наси вал хаж. Айткылың, бул деген эмне үчүн дейт? Бул деген убакытты билиш үчүн, ажылыктын убактысын билиш үчүн дейт. Яссалунака анил ятама дейт. Сенден келип жетимдер тууралуу сурап жатышат дейт. Кул ислахул лахум хайр. Айткылың дейт. Айткылың сен Мухаммад. Аллахтын элчиси. Кул дейт да. Аларга жакшылык кылуу жакшы иш дейт. Ислахул лахум хайр. Аларга соопчулук иш кылуу бул жакшы иш. Яссалунака анил махид дейт. Сенден келип хайз тууралуу сурап жатышат дейт. Хайз тууралуу. Этек тууралуу сурап жатышат. Кул ху аза дейт. Айткылың, ал андан азап, кыйынчылыктар келет дейт. Ушундай да, яссалунака анил шахрил харам дейт. Арам болгон айлар тууралуу сурап жатышат деп ушундай көп аяттарда сенден сурап жатышат, сенден сурап жатышат, сенден сурап жатышат. Не дейт? Сен айт дейт. О Аллахтын элчиси, сен аларга барып мынтип айтып жооп бер дейт да. Анан бир аятта Бакарада, ушул маанинде. Бакара сүрөсүндө Аллах Таала мынтип айтат. Бир жерде, башка жеринде. Ва иза саалака ибади анни дейт. А качан менин пенделерим мен тууралуу сураса дейт. Тиги жөнү сураса, бул жөнү сураса, тиги сураса, эмне деп аткан? Сен барып айт деп аткан. А бирок качан менин пенделерим келип мен тууралуу сураса дейт. Аллах Таала тууралуу сураса. Фа инни кариб дейт. Анда сен айт деп айткан жок Аллах Таала. Бул жакта кабар жеткизүүдө дагы Аллах Таала пайгамбарды ортомчу кылгысы келген жок. Кабар жеткизүүдө дагы айтат, фа инни кариб дейт. Мен аларга жакынмын го дейт. Уҗибу даъвата даъидан. Дуа кылып аткандан дуасына жооп беремин дейт. Фалиястаджибу ли ва юъмину билля алахум яршуду дейт. Ошондуктан мага жооп беришсин. Мага иман келтиришсин, мүмкүн алар туура жолдо болушулар дейт. Алар ушул мына Аллах Таала кайра айтып, мен аларга жакынмын. Эмнеге башын Ар-Рахманир Рахим, кечиримдүү, ырайымдуу, тоболорду кабыл кылуучу.
Дуаларга жооп берүүчү кандай ушул мужиб дуа деп мисалы кандай Аллах таала ушундай сыпаттары келип атат. Башынан чейин айтсак Аллах таала тууралуу. Мына Куранды окуса адам Аллах тааланы сүйө баштайт. Аллахка жакындай баштайт. Эмне себептен? Жанагындай ортомчулардан айрылыш үчүн. Ширктен алыс болуш үчүн. Ширкке адам эмнеге түшөт экен демек? Адам өзү Аллах таала тууралуу эмне болгондо жаман ойдо болуп, Аллахтан меримин үмүт үзө баштаганда. Болду, мен күнөөкөрмүн. Мен кемчиликтерим толтура. Мен Аллахка түзмө түз кайрыла албай калдым. Деп адам үмүтүн үзөт дагы. Анан шайтан келип адаштырып, анан мына сен ортомчуларга нукташсың деп, анан башка жака түтүп коет. Ошондон пайгамбарлар келгенде элдерине эмне деп айтышкан? Аллах кечиримдүү. Ва ма яхфиру зунуба илlallah деп мына. Аллахтан башка күнөөлөрдү ким кечирет? Аллахка кайрылгыла. Аллахтан кечирим сурагыла. Түзмө түз Аллах кайрыл. Аллах мээримдүү, ырайымдуу, дуаларга жооп берет деп ушуну деп кетишкен. Эмнеге? Анткени пайгамбарлар билген, алар ошо коомдорунда эмне болгон? Аллахка болгон жанагындай мээримин үмүт үзүү бар болчу да. Өзүн ушундай кемсинтип, ушундай болуп калды, мен Аллахка түзмөс кайрыла албай калдым деген сеним бар эле. Ошону жокко чыгарып эмне кылыш керек эле? Кандай күнөөң болсо дагы, кандай абалда болбосоң дагы, түзмө түз Аллахка кайрыл. Ортомчуларга муктаж эмессиң деген ушул маңыз болгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи учурундагы мушриктердин мына ширк амалдары ошолордун маңызы жанагы болгон. Эмне болгон? Ортомчуларды изешкен. Аллах таала Кур'анда айтат: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфа'ухум ва яқулуна хаула шуфа'уна индаллах" дейт. Алар Аллахтан башка өзүрүнө пайда зыян бербеген нерселерге сыйынышат дейт. Мына Кур'анда айтып атат Аллах таала. Өзүрүнө пайда зыян бербеген нерселерге Аллахтан башка сыйынышат дейт. Көрдүңөрбү? Өзүрү билишкен алар пайда зыян бербейт экендигин. Бирок сыйынышкан. Айтышат, анан айтышкан дейт: "Хаула шуфа'уна индаллах." Булар дейт, биздин Аллахтын ортосунда болгон булар шапаатчыларыбыз деп айтышкан дейт. Ортомчуларыбыз. Өздөрү айтышкан. Өзүрү айтышкан. Ал сураганда силер эмнеге буларга сыйынып атасыңар? Булар силерге пайда зыян бербейт го, өзүңөр айтып атасыңар десе, жок. Биз булардан пайда зыянды күткөн жокпуз. Булар биздин шапаатчыларыбыз. Түшүнүктүү болду ушул? Башка аятында айтат: "Аллазина тахаду мин дунихи аулия ма набудухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа" дейт. Аллахтан башка өздөрүнө бир аулия кылып, бир кудай кылып алып алгандар дейт, башка бир нерселерди. Кудай кылып алгандар. Алар айтышат дейт: "Ма набудухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа" дейт. Биз буларга дейт, бир эле бизди Аллахка жакыныраак кылсын деп эле сыйынып жатабыз деген. Мына Курандагы аят. Көрдүңбү? Мына мушриктердин пайгамбар саллаллаху алейхи учурундагы мушриктердин сөзү эмне деп атышат? Биз буларга сыйынып атканда эмне үчүн сыйынып атабыз? Бизди жөн эле Аллахка жакындатсын деп эле сыйынып атабыз. Башка эч нерсени күткөн жокпуз дейт. Мына ушул ширктин маңызы ошол да. Бирок Алла таала ширк деп атат. Мына айтып атат, башында айтып атпадыбы? Аллахтан башка бир нерсени кудай кылып алып алды деп атпайбы? Мына ширктин маңызы ушул. Ушунда чыккан. Эң башкысы эмне экен? Ширк деген бул кайсы бир ибадаттын түрүн Аллахтан башка бирөөгө адам арнай турган болсо, ошо ширк болот. Эми жанагылар кандай суроо? Ортомчу изегендерчи? Ортомчу изеп аткандар, Аллахка жакындатсын деп бирөөлөргө ортомчуларга кайрылып аткандар. Кандайча анда ширкке түшүп калгандар? Кандайча алар ширкке түшүп калды? Бир гана мага сыйгылат ооба. Бирок алар кайсы ибадаттын түрүн анда тигилерге арнап койду? Дуа кылышты. Мына бирөө мисалы кылсаң, бүгүнкү күнү бирөө айтса: "Пайгамбарга кайрылгыла, Мухаммад пайгамбарга кайрылып, шапаатты тилегиле, ал силерге Аллахтын ортосуңда силерге ортомчу болуп берсин, шапаатчы болуп берсин" деп мисалы айтып атса, адам анан Мухаммад саллаллаху алейхи кайрылып атса: "О, Аллахтын элчиси, о Мухаммад" деп адам кайрылып атса ага. Бул ширкпи, ширк эмеспи? Бул ширк. Неге? Анткени дуа деген ибадатты Мухаммадка арнады. Түшүнүп болду? Ошол сурады. Мисалы азыркы учурда Мухаммад саллаллаху алейхи ал бул дүйнөдөн кайткан. Ал кайтыс болгон. Эми өлүккө ошол маркумга дуа менен кайрылуу бул ширк. Эми шапаатты бирок кыяматта адамдар келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи сурайт да. Хадисте келген, адамдын баары чогулуп келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи Аллахтын алдында шапаатчы болуп бер деп кайрылышат. Эми ал учурда эмнеге ширк эмес анда? Кыяматта. Анда тирүү болгон. Анда келсе тирүү болгон. Тирүүдөн барып жардам сураган мисалы болот, дүйнө иштеринде барып, мисалы адамдар проблемалар болсо барып ортомчу дейт да. Чака ортомчу болуп берчи, өтүп берчи деп. Бул дүйнө иштеринде болот да. Жанагындай маркумга кайрыла турган болсо, жанагындай жалгыз Аллахтын колунда келе турган нерселерди бирөөдөн сурай турган болсо, анда ширк болот. Иншалла. Азыр да жетебиз да иншалла. Мына эң башкысы ушул түшүнүктүү болду биринчи тема. Ширктин мааниси,
Ширктин маңызы жанагы ошо пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда мушриктердин ширктин максаты маңызы эмне болгон? Алар эки нерсени сураган да. Аллахка бизди жакындатсын деп жана Аллахтын ортосунда биздин ортомчу болуп берсин деп сурашкан да. Ушул нерсе ширк. Ушул нерсе ширк да. Адамдын колунан келбеген нерсени тирүү адамдан сураганда ол да ширк. Ал да ширк. Мына ошого да жетебиз да, дуа боюнча айтканда, дуа айтат. Мисалы, могул чынын берип койчу десе, деле араб тилинде дуа деп айтыла берет. Суроо депчи, суроо. Эми Колунан келет. колунан келген нерсе. Колунан келсе, угуп турган нерсе, тирүү турган, жанында турган. Ошондой сураса, бул колунан келет да, берсе болот. Алиби мусаласа жанында турат бирөө. Өлүк эмес. Жанында турат. Айтып атат, тирүү да, айтып атат. Жанында анан мынтип айтат. Мага бактылуулукту берчи дейт. Мени бейишке киргизчи деп атат. Мени тозоктон сактачы дейт. Бул эмне болот? Бул ширк. Эмнеге? Анткени ал нерсе жалгыз Аллахтын колунан келе турган нерсе. Жалгыз Аллахтын колунан келе турган нерсени Аллахтан башка бирөөдөн адам сурай турган болсо, бул ширк. Ошондой эле дагы кайып жок, азыр жок болуп турган бирөөдөн. Мисалы алгандай, жаныңда жокпу, же болбосо маркумбу, ошондон дагы адам сурай турган болсо, бул дагы ширк. Мисалы маркумдар укпайт. Айтып. Адам алейхисалам жерге чыккандачы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жок. Ооба. Төрөлдү. Ооба. Баягы ортомчу болуп турат ошондо. Ошондой коет. Маша, жакшы мага. Жакшы суроо да, кандай. Эң жакшы суроолорго берип атат да. Биринчиден ошол окуя, Туткандарын айтып атат да. ошол хадис бар да. Мындай дейт да. Хадис деп айтышат да. Хадис деп айтышат да, субханалла. Адам атабыз бейиштен түшкөндө, жана күнөө болуп, Аллах Таала канча бир убакытка чейин жерде түшкөндө кечирбей жүрдү дейт. Кечирбей жүрдү. Анан бир көстө анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мухаммадтын урматына кечир деп ушинтип сурады дейт да, атынан. Анан кайдан билесиң дейт. Мен бейиштен түшүп келатканда көрдүм, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп жазып турган экен. Анан Аллах Таала өзүнүн аттын жанында ушундай бир, демек, кандай бир орду бар, кандай бир улуу бир бирөөнүн деген атын койду да, деп туруп анан ушу сурадым дейт да. Десе, ооба чын ошондой дейт Аллах Таала деп айтышат да ошоктачы. Эгерде Мухаммад болбогондо дейт, анда мен эч кимди жаратпайт элем дейт да, субханалла. Бул хадис жалган. Бул жалган хадис. Имам аз-Захаби башка улуу ислам тарыхында эң улуу имамдар болгон, ошонун баары тең бул жалган деген. Бул токулган хадис. Бул хадисти айтып элдерге жаратып бул арам. Бул пайгамбардын атынан жалган. Жалган айтуу, жалган сүйлөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман кадиба алейя мутааммидан фалятабава мақадаһу минан нар" дейт. Ким менин атыман атайлап бир жалган айта турган болсо дейт, анда өзүнө тозоктун ордун дайрап койсун деген да. Билгенден кийин муну айтпаш керек. Бул жалган. Биринчиден өзү жалган адамдардан ошол токулган нерсе. Экинчиден бул маанисинде дагы тура эмес. Неге? Анткени мына Мухаммадтын урматына деген нерсе тура эмес да, тура эмес. Мисалы азыр бул айтып бирөө Мухаммадтын урматына мени кечир дей турган болсо, бул тура эмес. Ортомчу кылып андай болбойт, андай нерсечи. Андай болуп, бул дуада аша чапкандык да. Бунда кандай сыяктуу мисалы карасак, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ооба өзүнүн Аллахтын алдында өзүнүн орду бар. Туурабы? Эми биздин өзүбүздүн ордубуз бар. Эми мындай да, бул кандай сыяктуу? Мухаммадтын ошо амалдар аркылуу, анын даражасы аркылуу мен Аллахка сурап атам дегендей сыяктуу айтышат да. Эми болбой да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн амалдары бар. Биздин өзүбүздүн амалдарыбыз бар. Эми ушундай нерсе келген эмес Куран сүннөттө негизи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы сахабалар мындай нерсе кылган эмес. Бул өзү ушул иш, бул ширк эмес. Бирок бул бидат. Ушул нерсе бидат. Айтып атса мына, мунун урматына, баланча оолиянын урматына мени Аллах Таала кечир дей турган болсо, бул бидат. Ушул бидат, ушул ширкке алып бара турган эң акыркы тепкич. Мундан ары эле адам ширкке түшөт. Анткени шайтан бул жакта мынтип келет дагы айтат: сен ушул Мухаммадтын урматына сурап атасың. Бирок сен Мухаммадтын урматына сураганга сен Мухаммад сага уруксат бердиби? Сен биринчи анын ыраазычылыгына жет дейт. Сен биринчи ага андан сура. Деп туруп анан эмне болот? Ширк болот. Мына Нух пайгамбардын убагында мына ушул даража болуп, акыркы болуп, мындан кийин аны ширкке түшкөн да. Ушул даражадан кийин ширкке түшкөн да. Демек эмне экен? Жанагы хадис жалган. Эми дагы Куранда жанагы окуя келген. Алар айтып атпайбы? Алар жерге түшкөндө деген канча убакта кечирбей жүрдү анда. Мында Аллах Таала Куранда айткан. Бакара сүрөсүндө келип мына жерге түшкөндөн кийин Аллах Таала дейт: "Фаталаqa Адам калимати мин Раббихи фатаба алейhi." Аллах Таала Адамга бир сөздөрдү үйрөттү дейт. Аллах Таала Адамга бир сөздөрдү үйрөттү. Анан ошол сөздөр менен Адам атабыз дуа кылган.
Анан фатаба алейхи. Анан Аллах анын тобосун кабыл кылды дейт. Эми башка, эми кайсы сөздөр? Башка сүрөсүнө кирет, Араф сүрөсүндө. Роббана заламна анфусана ва илам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин деп айтты. Роббибиз, биз өзүбүзгө карата зулумдук кылдык. Эгерде сен бизди кечирбесең, бизге карата райым кылбасаң, биз сөзсүз зыян тартып калуучулардан болуп калабыз дейт. Мына Адам атабыздын айткан сөзү Куранда келген экенби? Эми жанагы сөзгө каршы болуп калат абы. Эми кайсын айтты? Муну айтты же муну айтты? Анан буякта дагы айтып атат, фатаба алей дейт. Аллах Таала тобосун кабыл кылды дейт. Болду. Ошо менен окуя бүткөн. Тобосун кабыл албай жүрүп, анан Мухаммад урматтандай да бул токулган нерсе да. Бул жанагы ширкте алып бара турган дөрүс текпичтен алып келиш керек болгон. Бул биринчиден. Экинчиден эмне? Адам атабыздын сөзү айтылган Куранда. Аллах Таала тобо кылгандагы тобосу ошо сөздөн кийин анан тобосун кабыл кылганда тасдикталган. Үчүнчүдөн жана хадисте эмне дейт? Мухаммад болбосо мен эч нерсени жаратпайт элем дейт. Субханалла. Аллах Таала Куранда айтып атпайбы? Эмне дейт? Эмне үчүн биз жаралганбыз? Айтып атпайбы да? Көрдүңөр, пайгамбардын урматына жаратылдык дейт да, субханалла. Бул хадис ушул сөзү дагы жалган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын урматына жаратылган эмес, биз деген Аллахка сыйыныш үчүн. Таухидти иш жүзүнө ашырыш үчүн. Ошол үчүн жаратылганбыз. Аллах Таала Куранда айтып атпайбы? Мына Куранда айтып атат. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен жиндер менен инсандарды бир гана өзүмө сыйыныш үчүн жараттым дейт. Эми суроо, Аллах өзүнө сыйыныш үчүн жараттыбы? Же Мухаммад урматына жараттыбы? Кайра карамашлык болуп калды. Көрдүңбү? Ар тарабынан карамаш, ар тарабынан жалган. Майнис жагынан дагы, иснат жагынан дагы. Ошентип жанагы хадис жалган. Фитна да, ошентип бузук болду. Ошентип элди адаштырат. Рафай бери ошентип адашып кетти. Ошондон бул мына ушул азыркы болгон нерсени эмнен түшүнөбүз? Адам каяктан илим алып атканына аябай караш керек. Хадис деп туруп, аят деп туруп, ушинтип элдин башына айландырганы болот да. Бунун түбү Иса, христиандар Исага сыйынып калганда биз да Мухаммадка сыйынып калышыбызга аракет кылып атпайбы? Ошон үчүн жанагы мына жана түшүнүктүү болду, Мына хадис жалган. Демек жанайынтагы сурагандагы бул бидат. Жанайынт сураган болбойт. Мухаммад урматына, Жуман урматына, Рамазан урматына, тиги урматына, ан урматына, мун урматына деген болбойт. Эми мондай бар да, тиги бул тавассул деп коет жанагы иши. Тавассул деп ошо тавассул кылып атат, Аллахка жакындоо. Аллахка жакындоонун бизде эрежелери бар шариатта. Аллахка жакындоо. Мисалы айтпайбы, Мухаммаддын урматына деп туруп Аллахтан сурашпайбы? Ошо Аллахка жакындап атабыз ошол. Мухаммаддын урматы менен Аллахка жакындап атабыз деген түшүнүк да. Аллахка жакындоонун жолдору бар. Бизде шариатта көрсөтүлгөн. Биринчиден Аллах Таала айтат: "Валиллахил асмаул хусна фадууху биха." Аллахтын эң көркөм ысымдары бар. Ошолор аркылуу андага дуа кылгыла деген. Сиз айтып атпайсызбы: "О Аллах, сен кечиримдүүсүң. Мени кечир. О Аллах Таала, сен мээримдүүсүң. Мени өзүңүн ырайымыңа ал, мээримиңе ал." Деп айтып атпайсызбы? "О Аллах Таала, сен тоболорду кабыл кылуучусуң. Мени тобоңду кабыл кыл" деп сурап жатабыз, туурабы? Ошол "О Аллах, сен кечиримдүүсүң" деп анын Аллахтын ысым сыпатын айтып аткан менен биз Аллахка жакындап атабыз да. Ошол тавассул биринчи түрү. Экинчи түрү адам деген өзүнүн амалдары менен Аллахка жакындаса болот. Өзүнүн. Хадисте келген жанагы 3 адам кандайча өзүнүн амалдары биринчи түшүндүрүп кетели. Мисалы адам бир соолчу иш кылды, бир жакшылык иш кылды. О Аллах Таала, ошол ишим аркылуу сага жакындап жатам. Менен ушундай деп бир нерсе сурайт да. Мисалы Куранда да келген да. Роббана аманна тагфир лана зунубана деп айтат. О Робби, биз ыйман келтирдик. Мына ыйман келтиргенин айтышат дагы. Эми биздин күнөөлөрүбүздү кечир деп айтат. Иман келтиргенибиз үчүн. Көрдү, ыйман келтирген амалын айтышты дагы. Анан бизди кечир деп сурап атышат. Анан буга дагы хадис. 3 адам болгон, 3 хадис келет. Хадис 3 болот дейт. 3 адам болуп бир үңкүргө кирип, бир үңкүргө кирсе деген, анан жаап, анан таш түшүп, ошол үңкүрдүн оозун жаап калат. Анан ошол үңкүрдүн ичинде анан туруп, эмне кылабыз деп анан кел Аллахка үчөөбүз тең өзүбүздүн суроолорубуз менен кайрылалы. Таква илимдүү адамдар болот. Таква илимдүү ошо жаш балдар болот дейт да. Иә. Кахмыз башка окшош да, ошондой. Анан ошентип туруп анан үчөө тең өзүнүн амалдарын анан кел биз өзүбүздүн кандай бир жакшы ыкыластуулуктан аткарган амалдарыбыз болсо, ошолор аркылуу Аллахка жакындайлы дейт. Аллахтан сурайлы дейт. Аллахка ушул абалдан куткарсын деп анан айтып баштайт да. Биринчи айтат: "Мен ушундай деген ата-энем бар эле карыган. Менен алыстан келип ошо сүт алып келчү элем. Анан ата-энеме бермейинче биринчи балдарыма берчимес элем. Bir günü süt alıp gelsem деген ата-энем кутап калган экен. Анан балдарыма бербей алар ыйлап турушту, эртең кечен күтүп турдум дейт.
күтүп туруп ашына анан ата энем тургандан кийин аларга берип туруп анан балдарыма бердим дейт да. Ата энеге болгон урмат. Анан айтат, эгерде мен ошону чын ыкластуулуктан кылган болсом, бизге жардам бер деп Аллах Таала кайрылат десе, таш кичине ачылат. Таш кичине чөт да. Анан экинчи адам келет. Ушундай бир туугандардан бир аял болгон экен, кыз болгон экен, анан деген ал муктаждык болуп Акча сурап келет. анан мен аны ооба берем, жардам берем, бирок зынагат деп неме дейт да. Мен кошул деп неме дейт. Анан бир күнү келип анан тиги жок деп кетет, анан кийин кайра келип аргасынан келгенде анан ошол жакта мына кошулардын алдында анан Аллахтан корк деп кошунтуп айтып, Аллахтан корк десе анан эстеп кетип анан токтолгон, карманган болот зынаны. Токтолгон болот да, анан ошону айтат, мен ошону чын ыкластуулуктан кылган болсом жардам бер дейт. Анан дегенде кичине ачылат дагы. Анан үчүнчү адам, менде жумушчулар болгон эле дейт. Жумушчулар болгон дейт. Анан иштешкен дейт, анан иштеп анан кеткенден кийин бирөөсүнүн акчасын айлыгын албай калган дагы. Анан кеткен дейт, кийин бермек болуп. Анан мен ошол калган акчасын дейт иштетип, анан ушундай тала койлор, анымылар, малдар көбөйүп кетет дейт. Көбөйүп кеткен болот дейт. Анан кийин келет дейт ошолар. Келип ага немесин сурайт дейт. Сураса мына монун баары сеники деп айтам, деп айткан болот. Сен тамашлайсың дейт. Жок, чын эле ушундай дейт да. Басың алып кетесе, бүт баарын алып кетип коет дейт. Баарын алып кетет дейт. Айтат, ошол берген чын эле Аллахтын ыраазычылыгы болгон болсо бизге жардам бер дегенде толук ачылат да. Мына үчөөнүн тең сойлук амалдар болгон да. Ошол өздөрүнүн амалдары менен, өзүнүн амалы менен Аллахка жакындап атат. Башка бирөөнүн амалы менен жакындоо бул бидат, андай нерсе келген эмес. Мухаммадтын урматына, Мухаммадтын амалдары менен жакындасак болобу? Жок. Өзүбүздүн амалдарыбыз болсо жакындайт элек. Өздөр жана үчөө тең өздөрүнүн амалдары менен жакын. Анан ушул хадистен дагы эмне пайда? Ошол чөйрө. Мына үчөө тең, карасак, үчөө тең ошондой ыкластуу, ушундай илимдүү болгон, ушундай Аллахка умтулган адамдар экен. Экөө ошондой болуп туруп, бирөөсү болбой калса чыкмак беле ошол жактан. Чыкпай калат эле да. Демек үчөө тең ошондой. Ошондой чөйрөдө болгон экен. Демек чөйрөнү тандоо бул өтө маанилүү. Чөйрөдө болуу. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал-мар'у аля дини халили." Адам өзүнүн досунун дининде деген. Фалянзур ахадукум ман юхали. Ошондуктан ар ким карасын ким менен достошуп жүргөн деген да. Жанагыда ошондой болду. Көрдүңөр кандай балия учурунда деген ошол жардам берди ошол нерсеси. Эгерде бирөөсү ыкластуу болбой кала турган болсо, баары тең калып калат эле ошол жакта. Анан экинчи түр экен. Биринчи Аллахтын ысымдары менен жакындайт экенбиз. Экинчи өзүбүздүн амалдарыбыз аркылуу. Үчүнчү тирүү бир таква пенденин дуасы аркылуу. Тирүү. Мисалы барып туруп, бирөө барып туруп, мен үчүн дуа кылып кой десек болот. Шариатта уруксат. Бирок сурабай коюу бул жакшыраак. Сурабай коюу жакшы. Анткени жанагы буга чейин хадисте 70 000 тууралуу айтпадык беле? Алар эч кимге барып эч нерседен сурашпайт деп. Бул тавхидтин толуктугунан. А бирок барып бергенде бирөө сурай турган болсо, ошо хадистерге келген, Укаша деген туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт: Аллахка дуа кылчы, мен ошолордон кылсын деп айткан. Сен ошо сөзүн. Мына ошондон далил алынат. Демек башка бирөөдөн бир таква бирөө болгон болсо, мен үчүн дуа кылып койчу дегенде ал дуа кылса, мына ошол аркылуу да жакындашат Аллах Таала. Тирүү. А эми өлүккө барып туруп, бирөөнүн кабырына барып туруп, баланча, мен үчүн Аллахка жакын дуа кылчы десем эмне болот? Бул ширк болот да. Бул ширк болот да. Анткени ал бул өлүккө кайрылуу да, өлүккө кайрылуу. Ошол 3 түрү бар. Калган баарына тең далил керек да. Жана айтып атса, жуманын урматына, тигинин урматына, Курандын урматына деп бирөө айта турган болсо, бул нерселерге далил керек. Бул анткени ибадат. Ибадатка далил керек да, бизгечи далил керек. Далил жокпу? Далил жок болсо, кайсы бир ибадатка андай ибадатты аткарган мүмкүн эмес да, уруксат берилет. Мисалы кандай, мына ушул дагы мына эрежени түшүнөсөк болот да, мына ибадат тууралуу айта кеттик. Ибадат кылуудан мурда сөзсүз түрдө далил болуш керек. Мисалы биз 5 мал намаз окуп атабыз. 5 мал намазга далил барбы? 5 мал намаз. Далил барбы? Хадистер бар, аяттар бар, Жанагы Жибрилдин хадиси мына Пердебек айтып атты. Жибрилдин хадисинде, 5 намаз деп айтты. Исламдын 5 рукунун эмес, экинчи намаз деп айтты. Жанагы Муаздын хадисинде айтты, Ахлы китапка жөнөтүп атканда эмне деди? Тавхидти айт деди биринчи, ла иляха илlalloh. Андан кийин башы ийсе, андан айтканын бир суткан ичинде 5 мал намаз окусун деди. Эми бирөө келип туруп, эми намаз жакшы да. Аллах сүйгөн ибадат да. Кел 5 мал эмес, кел 7 мал окуйбуз десе. 7 мал, көбүрөөк. Көбүрөөк жакшы да. Жаманбы? Болбойт да. Эмне дейбиз? Неге болбойт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп бергендей болот. Ооба, бирок жакшы иш го. Намаз окуп атат да, эмне барып арак ичип атабы? Урлук кылып атабы? Намаз окуп атат да. Айтканын айгылыш керек. Көрдүңөр? Көп болобу?
кандай болот андан биз антип бааланбайт. Туура болобу ошого карайбыз. Мисалы орозо качан кандай орозо кандай кармалат? Таң аткандан баштап кечке чейин. Куранда Бакырада Аллах айткан, түшүнөтчү? Таң атты ошондон баштап кечке чейин орозо. Бир айтып атат. Демек көбүрөөк ачык болуп жүрүү жакшы экен да. Мен деген таң атпайдан таңынан баштап ошо шамга чейин эмес, мен куптанга чейин кармайм. Рамазан айы бою ошентип чыгам. Куптанга чейин кармайм. Эмне дейбиз? Болобу? Бул бидат, динди бурмалоо. Динди бурмалоо. Ошентип бара бир жак өзгөрүп отуруп, дин толугу менен өзгөрүп кетет. Мына христиандар дини ошол болду. Көрдүңөр? Дин жок болуп кетет. Ошондуктан ошол нерселерден кайтарыш керек. Бидаттан кайтарабыз. Динди өзгөртүүдөн, динге жаңылык киргизүүдөн кайтарыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дайыма кайсы бир сабак өтүп атканда сөз айткан да. Ва иякума мухтасатул умур деп. Сөзсүз түрдө динде болгон жаңылыктардан сактангыла. Ва инна кулла бидатун далалат. Чынында ар бир бидат бул адашуу деп айткан. Ва куллу далалатун финнар. Ар бир адашуу бул тозокто деп айткан. Отто деп. Дайыма ошону кайтарып эскертип кеткен да. Ошондуктан мына шариатта бир кайсы бир адам кандай бир ибадат бар десе, бир эмнени сурайбыз? Далил сурайбыз. Далилин алып келдиби? Кылабыз. Далилин алып келген жокпу? Кылбайбыз. Уруксат берилбейт. Анан мына буга дагы далилдерден бири Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы айтат? Ман амила амалан лейса алейхи амруна фахурат. Ким бир ишти кыла турган болсо, ал кылган ишине бизден буйрук болбосо, ал кабыл болбойт деген. Хадис деген. Кайталат дейт да, кабыл. Мына караса, кандай гана иш болбосун бирөө кылса, ошо кылган ишине бизден буйрук жок дейт. Мына жанагы мисал. Күнүнө 7 мал намаз окуганга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан буйрук барбы? Жок. Демек ал кабыл болбойт. Кабыл болбойт да, күнөө болот. Күнөө болот. Көбүрөөк намаз окуп аткан болсо, элсиз адам көбүрөөк намаз окуп атат дагы күнөө алып атат. Эмне себептен күнөө? Намаз окуган үчүн себепти, күнөө жок, туура эмес кылгандыктан. Динди бурмалагандыктан. Күнөө болот. Көрдүңүзбү? Мисалы эртең мененки жана багамдат намазы. Багамдат намазынын парзын 2 рекет окуган жок, 4 рекет окуду. 5 рекет окуду. Көбүрөөк депчи. Көбүрөөк жакшы да деп атат. Анан кандай, эмнеге десе, акылына ой жүртүп эле. Жакшыраак кылып атпаймынбы мен? Көбүрөөк кылып атпаймын. Сен 2 рекет эле окуп атасың. Сен бир 5 мүнөт окуп атасың, мен карачы 10-20 мүнөт жарым саат турам. Ушундай болобу? Болбойт. Демек акыл менен динден андай өкүм чыгарбайбыз. Бизде динде эмне карайбыз? Айтылдыбы? Куран сүннөттө келдиби? Болду, демек кылабыз. Айтылган жокпу? Кылбайбыз. Эң эле жөнөкөй. Ошондой эле жанагыда. Курандын урматына, Жуманын урматына, Рамазандын урматына деген нерселер келдиби? Келген жокпу? Демек кылбайбыз. Жокко чыгарабыз да. Ошол ким ошондо айтып аткан болсо, бар деп аткан болсо, ошол адам далил алып келгенге милдеттүү. Биз далилди алып келишке милдеттүү эмеспиз, ал нерсе жок экендигине. Ошол ким айтып аткан болсо, бар деп, ошол адам далил алып келиш керек. Эми мол ошол ла иляха иллаллахтын мааниси болду, биринчи бап болду. Бул маанилүүрөөк да. Азыркы мол узак болуп атат да, мисалы. Айтпадык 10 бөлүктөн турат. Биз экинчиде жүрөбүз, шашпай кетип атабыз, Башкы баптар эле ушундай узак да. А кийинки баптар кыска эле өтүп кетебиз. Кыска темалар да. Сочлоо ойлогого болот. Мына ушуларды эң жакшы түшүнүп алсак, фундамент ушулары, калганын баары уже жеңил эле түшүнүп кетет. Жеңил эле түшүнүп болуп кетет да иншалла. Мына эң башкысы жанагы түшүнүш керек болду эмнени? Ла иляха иллаллахтын маанисин. Мына так туура маанисин. Көрдүңөрбү? Туура эмес маани берип коюу дагы бул өтө чоң жаман нерсе. Кайдыгер мамиле кылышат да ушугачы. Кайдыгер мамиле. Ушундай да эмне ла иляха иллаллах десем, Аллахтан башка Кудай жок да. Эптеп сөтөп бирдеме деп айтып коюшат да. Эмнеси бар? Бидат деген сөздү эч которо албайлы. Кыргызча бидат деп элге сиңип эле калды, бирок баары түшүнүктүү болбой атат да. Неме деп которсокту деп калмагы. Динди өзгөртүү деп. Күллү бидатин залала. Бардык динди өзгөртүү бул адашуу. Динди бурмалоо. Бурмалаганы атайлап бурмалайт. Өзгөрткөндө мындай жакшы кылам деп өзгөртүп алат да, жакшы кылам деп алат. Бул кошумча болуп атпайбы? Бурмалаганы атайлап бурмалайт. Бир жаңылык кошумча бир динге кошуп атпайбы? Дин толуктагысы келип атат да, дагычы бирдеме кылычы. Кандай болсо дагы туура эле да, андай болсо. Андай болсо иншалла маани туура да. Анан мына жанагы ла иляха иллаллахтын маанисин жакшы билиш керек. Ошол мына биздин милдетибиз. Анан ла иляха иллаллахтын маанисин билет, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок, Аллахтан башка. Эми сыйынуу дегенди да түшүнүш керек болуп калды ошондо. Сыйынуу деген эмне түшүндүк, Сыйынуунун дагы көп түрлөрү бар экен.
Эми ошолорду эми сыйынуунун ар бир түрүн дагы биз билишибиз керек жакшы. Эмнеге? Кайсылар эмнелер сыйынууга кирет? Ошол нерселерди башка бирөөгө арнап калбашыбыз үчүн. Анткени башка бирөөгө арнап кое турган болсок эмне болуп калат? Ширк болуп калат. Ширк болуп калат да ошондо. Жанагы мына Акбербек айтты го, 3 негизден китеп бар да. Эми буга чейинки негиз окулат. Ал китеп ошондо дагы ширктин түрлөрүн бияктан дагы иншалла өтөбүз да. Кайсы нерселер ширкке неме ибадатка кирет. Ошонун баарын иншалла издейбиз да. Анан кийинкилерин анда кичине эс албан уланталы. Бул 3 негиздин шаркы десек да болот да. 3 негиздин толукталмасы да. Субханаллах. Жаман сөз. Ла иляха илля антә астағфирука ва атубу илейк.